Салам достор. Кыргызстан Азиянын Италиясы аталышындагы жеңил өнөр жайына арналган подкасттын экинчи чыгарылышы. Бүгүнкү коногубуз мамлекет менен тегүү цехтердин элчиси, бухгалтер, аудит, Invoice Plus компаниясынын негиздөөчүсү Аскат Мажитов. 27-жылды 1-январына чейин пилотный проект катары жеңил өнөр жайына болуп көрбөгөндөй жеңилдик бул. Invoice Plus компаниясы ачылганына 7 жыл гана болсо дагы, учурда 40тан ашуун компания менен кызматташып келет. Аскат мырза менен тегүү цехтериндеги импорт, экспорттогу эсеп-чотту туура кылуу, компаниялардагы бухгалтерияны автоматташтыруу, КМШ мамлекеттери менен иштешүү жана алар менен туура келишим түзүү боюнча кеп кылдык. Источникти көрбөс, карго болбойт. Сиздерге бул тасма пайдалуу болоруна толугу менен ишенебиз, андыктан башкалар менен бөлүшүп, комментарий жазууну унутпаңыз. Биз баягы профессионалдуу подкастка келип жүргөн адамдар болгон үчүн өзүбүз кызыккан темалардан, өзүбүз кызыккан суроолордон баштай берели. Элге көбүрөөк пайдалуу болсун. Бизге көпчүлүк кардалардын берген суроолоруна ошолорду мындай аларга пайдалуу болуш үчүн, биздин подкасттан нерсе алганга пайдалуу болуш үчүн ошондон баштасак жакшы болот деп ойлойм. Мен биринчи эле мындай суроо келтирип коеюн. Аскат мырза, сиз бул жеңил өнөр жай боюнча тегүү цехтер менен көп иштештиңиз да. Бул жерде мага биздин кардалардын көпчүлүгү могул суроону берет да. Баары документ жасагандан же болбосо ОСО, ИП ачкандан качып жүрүшөт. Мамлекетке отчет бергенден коркот. Кагаз кармагынан коркот да биздин элчи. Мен негизи өзүм деле ошондой болчумун. Эми үйрөнүп баштадым. Ошол көпчүлүгү ушул нерседен коркушат да. Анан негизи эле бул ИП ачып, ОСО ачып иштеген оорбу. Мунун канчалык деңгээлде кыйынчылыгы бар? Негизи биздин ишкерлер мындай ойлоп көрсөк, 90-жылдан кийин эле башталдык да. Тарыхты карасак, бир 30 жылдан көп эмес да. Анан ишкерлерге ошо документ, налог, салык бул аябай өөн. Анан адамзаты ушундай жаратылган экен, бир тааныбаган нерсени ал дос катары көрбөйт, аны душман катары көрөт да. Тааныбаган нерседен коркот экенбиз. Аны кайта душман катары көргөзүп коюш бизге оңой экен да. Ошол себептен деле биздин ишкерлер көп кабардар эмес да. Документ жасап, документ менен иш алып барыш бул оңой эле нерсе, бирок ошого кабары жок болгондуктан, информациялар жок болгондуктан көбүнчөсү эле койчу ошону мен мындай эле базар менен иштеп келгем, буга чейин блокнот журнал менен иштеп келгем, азыр деле ошондой эле иштей берем деп ушул деңгээлге чейин келдик да. Мындай нерсе болуп атат да. Мага азыр көбүнчө бир клиенттерибиз айтат. Кыргызстанда уже бизде документ сурап баштады. Налог боюнча системалар өзгөрдү, кодекстер өзгөрдү. Анан мен эмне кылам дейт да. Эч кандай менин документим жок. Цех иштетем 60-70 киши. Анан магазиндан барып эле ткань алам, фурнитур алам. Анан алар документ бере албайт. Кытайдан алып келейин десем, менде ИП болсом жок. Эмне кылам дейт да. Бул учурда мен ушундай суроо мага көп келет, аз эмес. Анан биринчиден ИП же ОСО ачыш бул бир жума, бир жарым жумалык иш да. Юристтер жалдайт, атайын ушундай юристтер бар. Ошолор менен жалдап, алар менен келишим түзүп, алардын өз кызматы бар. Эми кызмат дегенде эле ал өтө чоң деле сумма эмес, бир 10-15 миң сомдук маселе да. Ошону бересиз, алар өзлөрүнүн кызматын сунуштап, сизге ОСОну минибустан ачып берет, налоговый салык кызматына регистрация кылып берет, бажы кызматына деле регистрация кылып берет, социальный фонд тармагына да регистрация кылып, бүт документиңерди даярдап, колго алып берет. Бул эми ошол мен айтып атпаймынбы? Көп болсо бир жарым жумалык иш, тездетсе 2-3 күндө бүтө турчу иш да. Бул жерден көп деле коркунуч жок. Ачып иштете берсе болот биздин ишкерлер. Ушул нерсе боюнча биздин өз башчылыгында өттү да. Биз компанияны ачтык, аталыштарды тандадык. Эми ойлонобуз да, компания кылыш керек го. ОСО кылабызбы, ИП кылабызбы депчи. Анан ошол учурда Аскат мырзага жооп беребиз. Бизге да ошо бир жуманын убактын ичинде убакыт кетти. Бир жуманын ичинде бүтүрдүк. Эч кандай проблема деле оорчулугу жок экен. Бирок бул нерсени алып барууда
алдыда алып барууда көптөгөн жеңилдиктер болушу мүмкүн туурабы? Ошол нерселерди биз баш жүздөн өткөргөн анын катары бизге да жеңилдиктер болду документтарды иштеген. Эми бул жерде азыр бир швейный цех ИПСын ОСОсун ачты. Ал бүгүнкү күндө Мадина Дордой базарынан бир товар алды дейли. Ал жерден кандай документ ала алат? Мисалы азыр базарда эч ким эме бербейт, счет фактура бербейт. Бул нерседе кантип иш алып барышат? Бул нерсени ушул мамлекет биз азыркы учурда биздин өкмөт аябай ушул тармакта иш алып баратат. Анан булардын жемиши бир дагы бир жарым жылдын ичинде көзгө көрүнөрлүк болот го деп ойлойм да. Ооба, Мурат мырза, сиз айткан туура. Көбүнчө базарларда, Мадинада, Дордойдо документ бербейт. Документ берберидің себеби да бар. Ал бирден бир себеби, ал жактагы ишкерлер көбүнчө биздин карго менен иштешет. Карго менен иштегенде ал товарын ошол эле тканын, фурнитурасын Кытайдан алып келип берет, килограммына чыгып эсептеп коэффициент менен чыгарып берип коет, бирок бир эч кандай документ бербейт. Документ албагандан кийин алар дагы башка сатып атканда швейный цехтерге да документ тартуулай албайт да. Бул жерде баш ошол жактан келет да. Анан биздин өкмөт ишкерлерден бул цехти биринчи жеңилдетүү берди. Андан кийин азыркы учурда Дордойго жеңилдетүү берди. Ошентип берип салыштыра келгенде ошол эле Россия, Казакстан, Өзбекстан, биз СНГнын ичинен биздин закондор, биздин мыйзамдар, налогко болгон ставкалар аябай либералдуу да, аябай жеңил, чынында эле айтканда жеңил. Бул тармакта биз коркпой эле иштеше берсе болот. Мисалы, эмне тармакта жеңил дегенде 463 статья бар. Бул 2022 жылы именно ушул швейный цехтерге, швейный фабрикаларга ушул статьяны киргизилген, өкмөт киргизген. Ал жакта швейный цех иштетип, өзүнүн сатуусунан гана 0,25% төлөйт да. Саткан, мисалы, 1 миллион сом саттыбы, 2,5 миң сом налогун төлөйт. Болду. Буга чейин ошол эле швейный цехтерге налог на прибыль деген бар болчу, налог с продаж деген бар болчу, налог на добавленную стоимость НДС деген бар болчу. Ушул үчөөнү бириктирип туруп, биздин өкмөт швейный цехтерге силерде ушунча көп киши иштеткен, макул, силер 0,25% сатууңардан гана төлөгүлө, мо үчөөнү төлөбөй эле койгула деп уруксат берди да. Бул ушундай 5 жылга берилди. 2022 жылдан баштап 2027 жылды 1 январына чейин пилотный проект катары жеңил өнөр жайына болуп көрбөгөндө жеңилдик бул. Башка тармактагы, мисалы ошол эле курулуш тармагы, ошол эле соода тармагы эмнеге жеңил өнөр жайына ушунчалык жеңилдик бересиңер да бизге бербейсиңер деп арыздан чыккан учурлар көп болду да. Анан ушул айта кетчү нерсе, ушундай жеңилдик бар, мамлекет колун сунуп атат, бирок биздин байкелер, эжелер, ишкерлер ошого дагы көп ишене беришпейт да. Колдонбойт. Анткени кабары жокпу же коркобу, ушундай бир маселелер бар да. Ошол себептүү бирок карап көрсөңүз, мисалы 2027 жыл 1 январда уже бүтөт. Демек бизде 26 жыл бар, 25 жыл бар, анан 24-түн уже жарымы. 5 жылга берилсе 2,5 жыл уже өттү демекчи да. 2,5 жыл калды. 2,5 жылда дагы швейный цехтер, байкелер, эжелер, ишкерлер чыгып иштеп алгыла. Мына апапакай тазаланып алгыла деген периодду эл журт азыр ишкерлер колдонуп калыш керек деген ойдомун. Именно ушул темадан бизде бир канча катарларыбыз бар да. Башында баштаганда документтери жок болчу. Анан бизге келет, сурашат да, кеңеш сурашат, биз айтабыз. Кагаз менен иштешкендин жеңил жагы бар. Себеби биз башында баштаганда эле Solar компаниясы Кытайдан мисалы бир эжелерибиз же бир кардарыбыз оборудование заказ берсе, же болбосо ткань, фурнитура заказ берсе, биз башында эле документ менен иштеп көргөнбүз да. Бул кандай болот? Жеңил эле болот да. Мисалы Кытай жакта айтып берейин мен. Бир завод менен байланыштык. Анын бул жакта кардар турат. Кантип официалдуу түрдө алыш керек? Бизде азыркы эски методубуз акчаны
бирөөгө берип коймой анан тияктан шоттон бирөө отуруп коет, билбейсиң да ким сен поставщение которого билбейсиң. Бул жактан да бирөөгө эле карматып коесуң акчанычы. Начишке да карматып коесуң. Ошондой. Негизи алганда бул акчаны деген банктан отуруш керек. Анан банк аркылуу бул биздин поставщиктин шотуна түшүш керек. Анан поставщик бизге инвойс берет, инвойс, сопровождающий документы эмне жолу. Анан биз аны өзүбүз эле Кытайдын билмелери менен иштешип, транспорттук компания менен иштешип, алып келип, жолдо керектүү документтерди жасап, анан Кыргызстанга келгенден кийин ошол инвойс аркылуу же болбосо биздин документтер аркылуу биз кардарыбыздын өзүнүн ОСОсуна же болбосо ИПсына балансына отургузуп беребиз. Ушинтип иштешип баштаганбыз да. Анан ошол жерде көпчүлүк биз менен иштешкен кардарлар пандемиядан мурун башталган эмес эле. Пандемия учурунда аябай пайдалуу болду да аларга. Себеби документ менен иштейсиң, мамлекет тоспойт, эч кандай көйгөйлөр болбойт. Границадан киргенде инвойсту карайт да, окшошуптур. Мисалы, стоимостька жазылат го, кээбитлер заниженный цена менен келе турат. Биздин инвойсторду караганда проблема жок. Болду, өтөт да, эч кандай проверкалардын эч ким зыянын тийгизбейт. Ошон үчүн биз ушинтип иш алып бардык. Көпчүлүк ошол учурда биздин тааныш кардарлар пандемия учурунда көп акча тапты. Себеби бул жерде эмне себеби? Алар таза иштешет, документ менен иштешет да. Ушул темаларды алганда биздин ишкерлер дагы деле бул жака басым жасаш керек. Бүгүнкү күндө ошол нерсенин талабы чоң болот. Ооба, Мурат мырза, туура айтасыңар. Негизи мындай да, документ менен иштегендин дагы бир керектүү жери, мисалы ошол эле айтып атасыңар. Акча которгондо бирөөнө ишенбей эле бирөөнө бересиңер. Колго карматабыз да. Колго карматасыңар. Бул эгер өзүңөр документ менен иштесеңер, өзүңөрдүн шотуңардан алып туруп, Swift платеж менен Кытайга которосуңар. Бирөө менен контракт түзөсүңөр, контракт түзүп туруп, авансын которуп, 30% авансын котором, андан кийин мынча күндөн кийин товарды жиберет, андан мен салам. Бул ошол Кытайдан келген жагы. Но и Россияга барган жагы да бар да. Россияга буга чейинкилер көбүнчө ошо карго менен иштеп эле, наличка менен иштеп цехтер. Наличка акча бербе, жумуш жасайт, товарын көп, очогон суммада товар берет. Бирок бир нерсе чыр-чатак болуп кеткенде, шойни цех документ эч жерде кол коюлбаган, эч жерде келишим болбогондон кийин өзүнүн талабын талаша албай калат да. Орустар менен ушундай көп учурлар болгон, Казакстан менен ушундай көп учурлар болгон. Орустар дегенде Россиянын клиенттери менен. Эгер сен биздин шойни цехтер, ишкерлер расмий түрдө контракт менен акчаны счетко которосуң, рубль менен же сом менен которосуң, мына контракт, мына кол, мына печать деп туруп иштегенде, ал товарды жибергенде уже товардын счет фактура деп коет. Бул жанагы обмен информациями деген бар биздин СНГ өлкөлөрдө. Кыргызстандын өкмөтү ал счет фактураны көрөт. Россиянын өкмөтү ал счет фактураны көрөт. Демек, ошол счет фактуралардын негизинде, контракттын негизинде силер Россиядагы төлөп аткан карыздарды сотко берип, аны толук мүмкүн да. Бул дагы бир жакшы жагы да, бул документ ушундай. Анан бул биринчи жакшы жагы документте иштеген. Экинчи жакшы жагы көп ишкерлер ошол пандемия учурда, пандемияга чейин жанагы USAID, DEC, PRON, BGI деп атайын проекттер бар да. Алар келип, мен силерге оборудование алып берейин. Бирок мага индикаторлорду көргөзгүлө, өзүңөрдүн эмне кылып атасыңар көргөзгүлө дейт да. Барат, карайт, шойни цех бар, ооба 50-60 адам иштеп атат. Документ мага көргөзгүлө дегисе эле, документте эчтеке жок. Алар алып чыгат илгерки журналдарды элечи. Эле жазып алышкан. Бул деген биз мындай немеден уже 21-кылымда жашап атабыз. Алар күткөн нерсе бул банковский выписканы күтөт, кассовый ордерлерди күтөт, договорларды күтөт. Анан ушул жерден таң калып эле, так биз кантип жардам беребиз? Мен азыр силерге жардам бериш үчүн USAIDтагы адамдар айтат да, Америкага тастыкташым керек, силер иш бар деп тастыктаган сүрөттөрдү тартып эле жибере албайм. Силердин первичный документтериңер керек деп ушундай маселелер да жаралды да. Анан ушул учурда ошого көнүп, өзүнүн жумуштук форматын өзгөртүп,
осого өтүп, ИПга өтүп, анан USAID-га подавать этип эметкендер көп акча учту. Көп акча ошол жерден акча дегенде эми оборудование түрдө же консультация түрдө же сертификат түрдө жардам алышты биздин цехтар. Ошол эле учурда көбү ушунун себебинен жардам ала албай калды. Бул экинчи жакшы жагы. Үчүнчү жагы кол астында иштеген швеялар да бар да. Алардын дагы айлык маяны берилет. Алар дагы эртеби кечпи пенсияга чыгат. Демек аларга жөн эле наличка берип жүрө бергенде ошол швеялар дагы өзүнүн келечегин ойлош керек, и работодатель, жумуш берүүчү да ойлош керек. Мен акчаны наличка эле бербей, налогун да төлөп, соцфондун да төлөсөм, кийин ушул кызматкер пенсия алат. Азыр болсо мындай иштей берсем пенсия албай калат деген дагы сарсана болбой койбойт да адамдачы. Бул жагы да бар. Анан дагы бир төртүнчү жеңилдиги ошол эле швеялар айлыгы 60-70 миң сом деп коеюн. Барып үйүнө холодильник алайын дейт. Тыйыны жетпейт. Анан барат магазиндерге, барса макул мен сага муну кредитке же жанагындай лизингке берейин дейт. Бирок сен мага бухгалтерияңдан справка алып келип бер дейт да. Сенин айлыгың мынча деп. Анан жок, ал ачык иштеген жок да. Ал наличка эле алып жүрдү да. Швейный цех эч документ жок да, налогу төлөнгөн жок. Бухгалтерия бере албайт. Анан жок, менде айлыгым бар, мага ишене бер десе, тигил жакта лизинговый компания ишенбейт да, ача. Ага да документ керек. То есть көрүп атасың Мурат мырза, бул жерден мен азыр мындай элементарно ор койгон эле бир 4 нерсени айттым да. Буга мындан кийин дагы сен экөөбүз дагы бир келишим түзүп, расмий түрдө иштесек, арбитр экөөбүз эми доспуз, бирок талашкан да болот. Сенин өзүңүн интересиң бар, менин өзүмдүн интересим бар. Чырчатак болуп кетиши мүмкүн. Ушундай учурда арбитр болот да, бул келишимчи. Расмий түрдө дегенде, значит, мамлекет бул жакта туруп турат, келишим бар. Келишим түндө так, Мурат, сен туура аткарып турсуң, бул пунктка жатат экен сеники. Аскат, сеники бул пунктка жатпайт экен, демек сен беришиң керек экен деп, ушундай маселелерди дагы жолго салып тууралап алса болот эле. Бирок биздики азыркы учур базардык учур болуп атат да, көбүнчө ишкерлер ошол оюндан чыга албай атышат. Өтө сонун нерселерди бөлүштүңүз. Бул жерде эми кээ бир немелерде кардарларда мындай суроо болушу мүмкүн. Макул, ошол документтерди компанияны ачтык, документ менен иштеп баштадык. Бизге ИП менен иштеген ыңгайлуубу же ОСО менен иштеген ыңгайлуу? Экөөнүн айырмачылыктары кандай? Ооба, туп-туура суроо. Налог тарабынан, салык тарабынан ОСО менен ИПда көп деле айырмачылык жок. ИПда кийин индивидуальный предприниматель өзү ишкер болгондуктан дивидендсиз эле өзү айлыкты эч кандай налогу жок эле ала берет. Бул жерден бирке бир ИПга жеңилдиктер болуп кетет да. ОСОго караганда. ОСОдо ал кичине жол узагыраак болуп калат, анан кичине налогдор чыгып калат. Бирок өтө чоң айырмачылык жок. Айырмачылык бул жерден мындай жакшы немеси, эртеби кечпи ИП менен иштеп жүрүп, мамлекет менен же таможня менен же бирөө менен соттошуп калса, бул ИПдагы ИПнын ИНН деп коет жанагы номер. ИНН номери бул адамдын ИПнын паспортундагы ИННдай болот да. Демек, кийин эртеби кечпи бирөө соттошуп калса, ошол паспортуңузда жер участогу оформленный болушу мүмкүн, машинаңыз оформленный болушу мүмкүн, же бир квартира, батира оформленный болушу мүмкүн. Ошонун баары рискке душар болуп калат да. Ошол себептен ОСО ачканда, ал эми ОСО ачканда, ОСОнун өзүнчө ИНН болот. ОСО бул юридическое лицо деп коет орусча айтканда. Юридическое лицо, он лицо отдельное. Кийин ызычуу болсо дагы бул ОСО менен ызычуу болот. Адамга, учредительге, негиздөөчүгө тиешеси жок да, бул ОСО. ОСО соттошот, ОСОго юристтер бар, ОСОнун директор бар, ОСОнун бухгалтерлери бар. Мен ушул тарапта көбүнчө ушул ОСО менен иштегенде сунуштуу арыйм да. Биринчиден ушундай риск бар, экинчиден ОСО бул канча дагы статус деп коет го, даражалуу да. Мисалы, ошол эле россиялык клиенттерге келгенде ОСО мындай деген дагы аларга жагымдуураак, чем ИПларга караганда. Сонун. Азыр бул нерселерди тактадык. Мисалы, мен ОСОну ачтым, баарын даярдадым. Бүгүнкү күндө дагы бир нерсеге туш болуп атпайсызбы? Бул
маркировка темасы. Мгм. Маркировка ушул бүт бардыгы ушуга тиешелүү да. Ооба, маркировка бул Россиянын аймагында киргизилген эреже. Бирок биздин кардалардын көпчүлүгү маркировка деп мындай паника болуп калды да. Ооба. Мен эртең сата албай калат экенмин, анан эмне кылам? Мурат, сен менин товарыма документ бер депчи. Мен эмеден алдым эле, Дордойдон алып алдым эле, эми сен мага документти кандай кылып бересиң? Кандай кылабыз депчи. Ушул нерсени мисалы маркировкага ошол Россияда турган маркировкага биздин ушул документтер байланабы, бири-бирине байланыштуу. Аябай байланат, анткени биздин айтып атпаймынбы, көбүнчө рынок сбыта деп коебуз го. Жанагы рыногубуз бул Россия болуп атат да. Россия маркировканы киргизип атат эмне себептен? Россия киргизип атат бизден келген товарлар НДС на импорт деген ввозной НДС бар, алардын 20%. Ошону төлөш керек. А ошол төлөнбөй кирип кетип атат да азыркы учурларда. А маркировка менен ошону байлагантат. Маркировкада мындай QR кодду алып, камерага алып келсеңиз, ким производитель, качан кирген, андан ким сатып алган, андан ким сатып, анан магазинге кандай турду, бүт информация бар да, цепочка. Бул жерде бул мисалы бир биздин тигүү цехиндеги кардалыбыз мындайча айтканда, алган товарын сырьёсунан бери көрсөтүш керек. Ооба, анткени сырьё кайсыл жактан келди, анын документин көрсөтүш керек. ооба, орус кардарларга сатыш үчүн документ менен сатыш керек да. А маркировка бул документке параллелдүү нерсе. Документ болсо маркировка болот, экөө чогуу. Документ жок болсо источник каяктан келген. Мисалы, ошол эле кийим тигип сатып атабыз, бирок кийим эмнеден түзүлөт? Кийим жок, биринчи кезекте тканьдан түзүлөт, кездеме. Андан кийин фурнитура, жип, пуговица, ошолордун баары кетет да. Ошолордун чогултулган документи келип, ал өндүрүлүп, анан кетет. Ошол бул жерден ошол орус Россиянын өзүнүн эрежесинин бизге тийгизген таасири, анткени биздин жеңил өнөр жай тармагы көп нерсе орустарга, Россияга багытталган. 190. Ооба. 190 биздин орустарга арналган. Бул маркировкада биздин кардарлардын көпчүлүгү маркировкада эме болгон жок, кыйналышкан жок да. Анткени биз башында эле айттымбы, документ менен иштейбиз. Мисалы ИУ КЧА деген шаар бар, бул Кытайдын ИУ КЧА деген шаарлары, фурнитура, ошол ткань, оборудованиялар ошол жактарда да, биздин жеңил өнөр жана тиешелүү нерселер ошол жакта. Биз көбүнчө эле ошол түз эле завод менен иштешкенибиз үчүн кардарыбызга эмне кылабыз? Түз алардын ососуна отургузуп беребиз. Анан бул жактан эки менин ортосунда келишим болот. Договорду түзөбүз. Бул жакта биздин бир байкебиз, тегил цехта бар, ишкер байкебиз. 60-70 шей иштетет. Алар көбүнчө бизде ошол 50-60 иштеткен кишилер деле коркуп отуруп мен аз меники депчи. Кытайдан кантип алам депчи. Кытайдан алса болот, аз деле суммада алса болот. Болгону билиш керек да жолун. 50-60 киши иштеткен бир байкебиз менен бул жактагы билтеген завод менен договор аркылуу биз акчаны дагы ушинтип которобуз, банк аркылуу которобуз. Анан договор болгондугу үчүн алар инвойс берет. Инвойс аркылуу биз жолдо сопровождающий документтер келет. Анан келип туруп бизден осого отурат да. Ушул жерде аларда көбүндө мындай маселе болгон жок да. Маселе болгон жок. Бирок акыркы күндөрү көбү чалчу чалат. Мурат, мен эмне кылам? Но июль айында башталып турат. Июль айында бизде катуу текшерүүлөр болот экен. Эмне кылам дейт да. Ошентип азыр көпчүлүк биздин жаңы кардарлар менен ушул этапты басып өткөн аракет кылып аткан учурубуз. Мурат мырза, бул жерде туура айтып атасыз. Бирок көп нерсе бизде каргачылар иштейт да. Ал жерде силерге окшоп майдалап чагып, сиздики мынча килограмм экен, бул сиздики ИП бул деп бөлүп келип майдалап киргизип бербейт да. Анага жанакы объем менен эле киргизип килограммдап эле чыгарып бере берет. Ошол себептүү биздин ишкерлерде көбүнчө көйгөйлөр жаралып атат. Бирок мунун дагы чечимин
биздин мамлекет сунуштап берди да. Кандай чечими бар? Ошол мисалы азыр Чечими- карго менен келип калды. Жок, Канча? карго менен келген чечим эмес. Мурун мисалы ошол эле стратегический объекттер Дордой менен Кара Сууну зона свободной торговли деген режим берди. Уже. Мындай режим, бул режим жанагы мен айтып атпадымбы, 22-жылы швейный цехтерге берилген режимден да жакшы режим да. Салык режими бул аябай сонун режим. Айтып атат мамлекет, сен өзүң Дордойдо отурасың, иштейсиң. Сен сатканыңдан 0,25% төлөө отчет бер деп убара жок. Сен просто келесиң, өзүң заявление жазасың, мен жылдык оборотум мынча. Жылдык оборотум 8 миллион, значит жылына бир 42 миң сом төлөйсүң. Градация коюп койгондо. Жылдык оборотум 18 миллион сом болот, анда жылына 64 миң сом. Ушинтип ылдый эң чоңу жылдык оборот меники 200 миллион сом жана андан жогору, анда мен миллион сом төлөймүн. Болду, мамлекет келип сени текшербейт. Эч жерге отчет бербейсиң, ЭТТН жазабайсың, СФ жазабайсың. Эгер Дордойдун ичиндеги эле соода менен алек болсоң, ошентип Дордой менен Кара Сууга ушундай чоң жеңилдиктерди берип койду да. Мындай жеңилдик башка тармакта жок, ошол эле тигүү тармагында дагы мындай жеңилдик жок да. Анан бул жерден биздин ишкерлер өзгөчө Дордойдогу иштеп аткан ишкерлер, Кара Суудагы иштеп аткан ишкерлер бул режимге кирип коркпой, анткени көбү коркуп атат азыркы учурдачы. Коркпой кирип, муну менен алектенип иштеп, бул демек ошол режимге киресиң, анан банк менен иштейсиң. Ошол эле Кытайдан келген товарыңды сен өзүңдүн ИПңа же болбосо ошоңо оформление кыла бер. Ошол режим өзүң заявлять эткен суммадан патент алып эле лицензия алып төлөп коесуң. Болду, башың аарыбайт. Бир требование, Мурат мырза. Каяктан алып келип атасың, ошону көргөбүз дейт да. Источникти көрсөтөт. Источникти көрбөс. Карго болбойт. Азыркы учурдагыдай килограммдап минтип койгон болбойт. Жок, сен Кытайдан алып келип атасыңбы? Сиз жаңы эле айтып атпайсызбы? Инвойс менен алып келебиз, өзүнүн ососун отуруп беребиз. Мамлекет ошону талап кылып атат. Биз көрөлүчү, билеличи канча оборот бар. Налогуңар төлөбөй эле койгула. Бирок кимден келди? Кытайдан келдиби же бул Асандан келдиби же Уйсөндөн келдиби? Анан сен мындан кийим тиктиңби, анан Россияга саттыңбы? Ушул линияны бизге көргөзгүлө дегени да. Анда мындай нерсе кире турган болсо, карголордун иши кандай болот? Бүт баардык карго демек ошол документке барыш керек. Карголордун иши талап бар болгондо иштей берет. Бирок ошол каргого биздин ишкерлер мага мурункудай иш болбойт, мага документ менен алып келип бер деп талап койсо, карголор өзгөрөт. Өзүлөрү өзгөрбөйт карголор. Бүгүнкү күндө мындай нерсе бар да. Ар бир экинчи Кытайга барып келген студент же болбосо Кытай менен байланышы бар адам карго ачып калды. Себеби каргонуку жеңил болуп атпайбы? Майда чүйдө болуп туруп эле, чогуу болуп туруп эле бирөөгө беришет, чогуу алар жүктөп эле алып келет, эч кандай документи жок эле. Жана $2 алып келип туруп, бияктан элге $3 таратып ушинтип эле иштеп атат да. Демек, ушул нерселер кире турган болсо, анда бүт баары кагаз менен болот. Мындай нерселер жоюлуп калышы мүмкүн. Бул эми буга барыш да канча билбейм, бул бирок орто жана андан жогорку субъектлерге жана ишкерлерге ушул жакшы. Анан бирок майдаларга менимче Карго эле жакшы. Анткени чынында эле документацияга майда ишкер даяр эмес да. Жанагындай студенттер андайларды отпойсуңарбы? Аларга карго эле жакшы. Анткени оборот жок, бирок оборот определенный деңгээлге жеттиби? Демек адам уже ошого даяр болуп башташ керек да документ жүзүндө иштегенди. Ошондо андан кийинки өсүүсү бекемделет. Сизге дагы бир суроо бар. Мисалы силер айтып атпайсыңарбы? Барып инвойс жазап Кытайдан алып келип берем депчи. Анан ошондо сиздин компания Кытай менен келишим түзөбү же алардын кардардын компаниясы менен Кытай менен келишим түзүптүрсүңөрбү? Ушул тарабын кичине бир тереңирээк айтып берип койсоңор. Бизде негизи эки түрдүү иштейбиз. Биринчи көпчүлүк бизде чоң фабрикалар бар да. Баарыбыз тааныган Кулброс болушу мүмкүн. Же болбосо ошо Салфен, ошол сыяктуу чоң компаниялар бар. Алар уже көп жылдан бери бул документ маселесин түшүнгөн чоң эмелер.
гиганттар. Мисалы алар менен иштешип кала турган болсок, биз түз эле Кытайдагы иштешкен заводдор менен келишим түзүп бере алабыз да. Мисалы бул жакта бир Falcon же болбосо дагы бир башка бир чоң фабрика. Бул жакта завод. Биз алар менен түз эле ортосунда договор түзүп туруп, заводдон бул жака чыгарып койсок болот. Бирок бул жерде бир эме бар да. Кытайдагы баардык эле компаниялар экспорт кыла алат деген түшүнүк жок да. Ал жакта экспорт үчүн сертификат болуш керек. Экспорт үчүн сертификат ар бир завод же болбосо ар бир фабрикада бар деген түшүнүк жок. Демек ал жакта эгерде ошол сертификат болсо, биз түз келишим түзүп туруп чыгарып бере алабыз. Бирок мындай учурлар да болот. Эми бул биринчи жолу. Мындай учур да болот. Бул жакта көп деле объему чоң эмес, 50-60 киши иштеткен тигүү цех. Анан бул жакта бир арзан эме таптык. Ткань таптык деди. Кездеме таптык. Бирок бул экспортко разрешениеси жок. Уруксат берилген эмес. Мамлекеттен сертификат ала алган эмес. Ал дагы акча төлөш керек да. И объем көрсөтүш керек болот. Демек бул жактагы эмебизге биз ортодо келишим түзүп беришибиз керек. Анда кандай болот дегенде, бизде өзүбүздө Кытайда импортный экспортный компания деген түшүнүк бар. Биздин өзүбүздүн компаниябыз бар. Мен өзүм атыма ачылган компания бар. Ошол компанияга биз бул жактан акчаны банк аркылуу биздин шотко которобуз. Биздин шот Кытайдагы компаниябыздын шотуна которобуз. Ал жерден биз акчаны Кытайдагы заводко которобуз. Алар биздин эмеге товарды сатышат. Биз муну өзүбүздүн компания менен инвойсту жасап, документтерди жасап туруп, жана чыгарып беребиз. Ошентип туруп документтер ушундай жүрөт да. Бул жерде өтө жеңил. Көпчүлүк ишти эже вакили келип, "Мурат, кандай кылабыз?" деп биз баарын отузда түшүндүрүп беребиз. Эми акча которуу маселеси, ал жактагы брактарды текшерүү маселеси, эртеңки күнү мисалы тканьды кездемени алды, келгенден кийин брак чыгып калды. Бул маселелерди ким карайт дегенде ошол жерде биз турабыз да. Башыбыздан ушундай нерселер өттү да. Кардаарыбыз 30-40 тонна заказ берет, кездеме заказ берет. Баарын жасатабыз. Жасаганда мен көпчүлүккө кызык болсо керек, 10 күндөн 15 күнгө чейин жасап берем. Товарлардычы жасап чыгартып, ал жактан текшертебиз. Бүт баарын биздин адис барып текшерет да. Брактарды текшерип чыгат. Биз 40 тоннадай тканьды ушу текшертип жолго чыгарганбыз. Анан келди, биздин кардаарыбыз алды. Алгандан кийин алар производствону баштайт да, дарылычы. Бир 10 күн өткөндөн кийин чалат да. Мурат, Мухаммед биздин партнерибиз. ММдин экинчи эми Мухаммед. Мухаммед Мурат бизде 8 тонна ткань брак. Не кылабыз? Эсептегенде $34,000 жакын сумманы. Эми ушуну бир фабрика болсо, түз алдырган болсо, не кылмак да. Кытайга чалып, кечке ызылдашмак да. Анан алар бизге чалат. Не кылабыз? 8 тонна тканьды не кылабыз? Анан силер жибергиле бизге. Видеосун жиберебиз. Мен тканьды жөнөй алып койгон үчүн анда түшүнбөйм. Анан барып туруп карасак, чындыгында тиккенге болбойт да. Бул принттен кеткен. Принт кылганда эле ар кандай сызыктар түшүп калган. Ошондон 8 тоннаны не кылабыз? Завод кайтабыз да, 8 тонна ушундай брак чыгып калды. Десе Кытайга кайра жибергиле. Анан Кытайга эми бизде бир-эки нерселер экспорт кылынбаса, ата кайра возврат деген жок, деген возврат кылуу деген жок. Анан ошол жерде биз Кытай менен договордорубуз болгон үчүн биздин договорго такап туруп анан сүйлөшөт. Анан келип биз ушундай 5% чейин брак болгон бул да. Биз муну көтөрө алабыз. Бирок бул 8 тонна деген бул чоң маселе. Ушуну кантип чечебиз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошол акчанын бүт бардыгын биз кардаарыбызга өзүбүз кайтарып бердик. Кытайлар менен сүйлөшүүлөр алып туруп бир бөлүгүн
биз мойнубузга алып туруп чечип бергенде. Демек- Мына ушундай учурларда болот. Демек силер ортомчу болуп, бирок жөн эле он ортомчу эмес, кардардын кызыкчылыгын коргоп. Биздин негизги максат ошо. Кардардын кызыкчылыгын коргош керек. Анан алып берип кой туруп эле болду, мен кеттим деген нерсе жок да. Бизде мындай учур болду. Бир кардарыбыз бизден ошол тегил цехине керектүү чоң оборудование сурайт да. Анан бизде адистер бар да, оборудованияларды жакшы түшүнгөн. Анан бүгүнкү күндө биздин рынокко кайсы марка туура келет, анан кантип иштетиш керек ошолордун бүт баардыгын билет. Анан бизге келип консультация алат, баасын сурашат. Анан бүт баардык маалыматтарды алат. Анан азыр бүгүнкү күндө интернет өнүктү го. Сен бир оборудование сүрөтүн Алиэкспресске же Taobаo'га сканер кылсаң эле сен эмеңчи таап берет товарыңды. Анан менимче ал кардарыбыз эме кылган да, ошондой акылдуу кылайын деп туруп, бизден баардык информацияны алып, анан башка бир жерге барып туруп бизден $1-2 миң арзаныраак тапкан да. Анан бизден сурап эле мына заказ берем деп ошол бойдон жок болду. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин бизге кайра чалат да. Мен ушул мен оборудованием иштебейт, бизге иштетип бергиле, же Кытай менен байланышып бербейсиңер депчи. Биз чечип бергиле маселени дейт да. Көрсө ал башка жактан алган. Бир аз акчасын экономдоп, башка жактан алган. Эми мисалы $20 миң оборудование алдым, бирок 2 ай иштетилбей турса, анын эмеси сен $2 миң арзан алдым деп туруп алып келгенсиң да. Бирок 2 ай иштетилбей турат да. Сен ал 2 айда балким $10 миң акча табасың. Анан ошол жерде биздин кардарыбыз отурат, эмне кыла иштетип бергиле депчи. Анан бизге кайрылат да. Биз ошол нерсени алып бул башка бирөөдөн алып отур деген жокпуз. Бардык ошол эле биз эле байланышкан эмне заводдон алышкан. Бирок алып келгенден иштете албайт да. Ал жерде тил боюнча неме бар, барьер бар. Тил боюнча чоң барьер бар. Бул оборудованияны жакшы түшүнүш керек. Бул нерселерди оңдой билиш керек. Келишим түзгөндө да ошого жараша сүйлөшө алыш керек. Кийинкиси эмне болду дегенде, эми биз алып келип бербегенден кийин биздин устугабыз коюлат да үстүнө. Анан бизде өзүбүздүн ушундай устугабыз бар. Оңдоп берели, настройка кылып берели дейсиз. Ошон үчүн бизде ушул нерселерди көпчүлүгүн түшүнбөгөн үчүн биздин жана экономго көңүлбүз да. Акча эконом. Мыякта $2 миң эконом кылдым дейт да. Анан 2 ай убакыт кетти. Кайра бардык, коюп орнотуп бердик. Иштеп атышат да, бүгүнкү күндө ушундай маселелер бар. Ошон үчүн биздин компаниянын артыкчылыгы ошол жакта да. Биздин услугабыздын артыкчылыгы ошол. Безопасностька карап беребиз. Эми 100% чечип коет деген маселе эмес, бирок колдон келишинче кардарға ылайыкташып калат. Жакшы. Асхат мырза, менин оюмча көрүүчүлөргө деле пайдалуу маалыматтар болду деп ойлойм. Биздин бул эфирдин аягына келип калдык. Сиз эмнелерге чакырык жасайт элеңиз? Сиздин бизге бөлүшө турган кыскача мындай кадамдарды көрсөтүп кетсеңиз. Чакырыгым биринчиден биздин мамлекетибизде бөтөн бир чоочун адамдай көрбөйт. Бул мамлекет, бул менин жардамчым. Бул мамлекет экөөбүз шериктешпиз деген ой менен, деген ниет менен биздин ишкерлердин иш баштаарын каалайт элем да. Анткени көп учурда көп нерсе ошо ниеттен болуп калат. Анан мамлекет менин акчамды алып атат, мамлекет налог төктүрүп атат, мамлекет мага эмне кылды деген суроолор пайда чыгат да. Бирок көп учурда бул бизге кала турган мамлекет да. Биздин бала чакаларыбызга кала турган мамлекет. Бул бизге аманат Алла Тааланын калган. Анан буга биз дагы ошого тете мамиле кылып, оюбузду жана ниетибизди өзгөртүшүбүз керек. Ошондой эле мамлекетте менен шериктеш болуп, документ иштеринен качпай, коркпой, ошол тарапта иштегенге аракет кылышыбыз керек. Бул чынында эле биздин ишкерлер ойлогондой кыйын эмес. Жөнөкөй эле.
керек болсо бухгалтер алып иштетсе болот, же болбосо бизде азыр шаарда Бишкекте, негизи эле Ошто, Кыргызстанда аутсорсинговый жанагындай консалтинговый бухгалтерский фирмалар көп, ошолорго кайрылса болот. И бул тараптан мындай карап көргөндө мамлекет колун сунбаса, мен муну айтпайт элем да. Но мамлекеттин колу сунулуп атат. Дордойго ушундай жеңилдиктер берип атат, тигүү тармагына ушундай жеңилдиктер берилип атат. Мындай жеңилдиктерди мен салыштыра келип, Казакстан, Россия, Өзбекстандан салыштыра келип, мындай жеңилдиктер эми Өзбекстанда дагы бар, бирок Казакстан, Россияда андай жок да бул тармакка. Демек, кол сунуп атканга кол сунуш керек. Бөлүшкөнгө мындай болсуш керек. Ооба, бул жерден ошону сунуштап, ошону аң сезимибизди өзгөрткөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошону сунуштап. Чоң рахмат. Мен дагы бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп биздин көрүүчүлөргө тигүү цехинде иштеткендерге же болбосо жеңил өнөр жайынан маалим болгондорго бир чакырык жасайт элем. Бизде бүгүнкү күндө мындай нерсе бар. Кытай эл республикасы бул жеңил өнөр жайы боюнча дүйнө жүзүндө эң алдыңкылардан болуп эсептелинет. Биздин максат болсо ошол Кытайдагы болгон алардын опытын, алардын бүгүнкү күнгө чейинки тажрыйбаларын бүт бардыгын колдонуп, биздин жеңил өнөр жайын, же болбосо тигүү цехтерин, фабрикаларды дүйнөлүк масштабка чыгарып, ошол нерсеге аракет кылыш керек. Буга кандай кадамдар ташталыш керек дегенде, менин оюмча биз өзүбүз менен эле мындай бизде неме бар го, конкуренция болгондо ошонасы менен эле же өзү менен өзү эле бири биз менен жүрө беребиз го. Могул цехте мындай кылып турам, тиги кылып туруп. Кечээ бир эжебиз айтат, мен эме жасасам дейт, этикетка жасасам, менин коңушум ошондой кылып этикетке заказ берип алып тур дейт да. Ошентип эле отура бербейчи? Мисалы Кытайга чыгышыбыз керек да. Же болбосо башка мамлекеттерге көргөзмөлөргө барыш керек. Ошол нерселерди үйрөнүп келип туруп, бул жерде колдонуш керек да. Кытайлардын өнүккөн эң күчтүү жагы Кытай эл республикасы эмнеге тез өнүгүп кетти дегенде, copy-paste деген эмени көп колдонушат да. Copy-paste. Компьютер колдогондор билет, copy-paste кыласың да. Бирөө жазган нерсени сен деп жазып отурбайсың да. Копирайт этесиң, койдуң, бүттү, окшош нерсе да. Кытайлар ушул даражага Европанын, Американын, башка жактардын, Франциянын, ошол жактардын тажрыйбаларын алып туруп эле кооперативди өздөрүнө коюшту да, бардынчы. Биз дагы жеңил өнөр жайда ошол нерсеге барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мен эфирден пайдаланып айткым келет. Диля деген эжебиз бар. Тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси. Бул эже өтө чоң иш жасап атат да. Кеше жакында 70тен ашык ишкерди, тигүү цехинде иштеткен ишкерлерди Кытайга алып барып келди. Кытайга мен дагы ошолордун арасына бардым. Переводто ана жакта жардам берип жүрдүм. Алар кандай болду? Бүгүнкү күндө мен жыйынтыктарын көрүп атам да. Мен Кытайдан могул нерсени көрдүм эле, муну көрдүм эле. Мен этикетка заказ бердим, мен фурнитура заказ бердим, мен жаңылыкка заказ бердим. Ошол нерселерди жүрүп атышат да. Кээбирлери болсо эме иш жакшы жүрбөй калды деп бул жакта отурат. Акчаны аятчы. Ошон үчүн Кытайдын тажрыйбасын алып колдонушубуз керек. Ал жерде толтура нерселер бар да. Анан бул бир. Анан бүгүнкү күндө Wildberries деген чыгып атат туурабы. Көпчүлүк Дордойдо отургандардын көбүнкү эски методдо отургандардын иши жүрбөй калды. Бүгүн ал алаканыбыздагы телефондо эле баардык нерсени утат. Кытай бул теманы да калды да. Бул барсаңар да реклама деген мындай ушундай да реклама жасай деп таң каласың да. Бул нерселерди да ошол жактан үйрөнүп келтирип, Wildberriesке ошону жакшы чагылдырууга аракет кылышыбыз керек да. Бүгүн чоң күчүлүк үйдө эле отуруп туруп 4-5 ошол жактардан профессионал адам менен чоң иштерди жасап койсо болот. Ошон үчүн биз дагы да бул тармакты өнүктүрүү үчүн окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек. Алдыда биз бул долбоорду баштадык. Кыргыз өнөр жайын, кыргыз жеңил өнөр жайын, ошол тигүү цехтерин, тигүү тармагын Орто Азияда 3 жылдын ичинде буюрса 1-орунга чыгарууну максат коюп атабыз. Баардыгыбыз ошол нерсеге аракет кылып, энергияны ошол жакка бөлө турган болсок, бул нерсе мүмкүн деп ойлойм. Себеби бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар.
ушул нерсеге алдында бизде дагы жаңы эксперттер болот. Эми эксперт дегенде биз жаңагындай профессионал эмеспиз. Аскат мырза экөөбүз деле бүгүнкү күндө колдон келишинче аракет кылдык. Аскат мырза сыяктуу дагы да жаңы биздин спикерлерди, эксперттерди чакырып турабыз. Андыктан сиздер биздин подкастты көрүп туруңуздар. Пайдалуу кеңештер болот деп мен үмүт кылам. Анан эгерде суроолор боло турган болсо, кандайдыр бир Аскат мырзага же мага болгон суроолор боло турган болсо, биздин комментарийлерге калтырсаңыздар болот. Биз баардыгын карап чыгып, сиздерге менен байланышып, жооп бергенге аракет кылабыз. Мурат мырза, толук кошулам сиз менен. Бизде мындай да. Жанагы дордойго барсаңар, бири-бирине жашырган пардаларды көрөсүңөр, штораларды көрөсүңөр. Анан бул демек эмнени түшүндүрөт? Бул ошол бири-бирибиз менен болгон атаандаштык да. Анан менин ошо кааларым силер жана айтып кетип аткандай дүйнөдөгү алдыңкы орунда бололу деп атпайсыңарбы? Ушул шторкаларды биз ачалы бири-бирибизге. Биз бири-бирибизге шторкаларды, пардаларды гана ачпастан жүрөгүбүздү ачалы. Биригели, чогуу ынтымакта бололу дагы, дүйнө менен атаандаштыкта бололу. Ошого силердин салымыңар дагы зор болсун. Силерге дагы Алла Таалам кудурет күч берсин. Бул тармакта биз бир топтогон албан ийгиликтерге жетели. Чоң рахмат. Жаңағы немелер боюнча жооп алгандар боюнча бир ой келип кетти да. Кытайга барсам да ушундай экен, мурдачы азыр ачып салышыптыр бүт барынча. Анан бир биздин байкелерибизден бирөөсү айтат. Мурат дейт, мен биздин текстилди өнүктүрүп салса болот деп ойлойм дейт да. Анан бүгүнкү күндө менде Россия жакта же чет мамлекетте кардарларым көп дейт да. Анан бирок биздикилер менде бир аз иштеп туруп цех ачам деп өзү жөнөп атат дейт да. Макул, сен цех ач. Бирок менин бир немеми мен сага заказчик болоюм. Чогуу иш кылып алалы десең, айт дейт да. Ошо бул маселе боюнча неме бар го? Дүйнө жүзүндө эң чоң билбейм сталитийный немелерди чыгарган Америкада бир чоң корпорация бар. Ошол сталдарды, бычактардын жанында Stanley Steel деген жазуулар болот го. Ошол нерсени производство кылган чоң неме бар да, корпорация. Ошону бир киши ойлоп чыккан да. Америкада ошол темирлерди бычак жасап, вилка жасап ошондой өнүккөн да. Цехтер көбөйүп кеткен. Анан бул киши айтат да, мен миллиарддык компания ачам дейт да. Кандай дегенде кадверный системага түшүш керек деп туруп, баардык ошо майда чүйдөрдүн баарын чогултуп туруп, баары биригип дүйнө жүзүнө эме производстволорду башташкан да. Дүйнө жүзүнөн производство кылганда ал өзү 2 күндүн ичинде миллиардерге айланган. Алар менен чогуу иштешкендер дүйнөлүк рынокто чоң заказдар алып аткарып башташкан. Ошон үчүн бул темада масштабка чыга алышкан. Чоң масштабка чыккан. Бүгүнкү күндө биз дагы ошол нерсенин аракетин кылышыбыз керек деп ойлойм. Аскат мырза, сизге терең ыраазычылык. Буюрса бизде дагы да алдыда эмелер болуп калат, суроолор болуп калат. Кайрылып тургула, биз ачыкпыз. Чоң рахмат.